Кечеге келген Казакстандын Ош шаарындагы башкы консулу Абдимиталип Мырзахметовдун эки өлкөнүн маданий жана илимий алакаларга кошкон салымы тууралуу айтты. Бұл кісінің тек қана оқытушылық, профессорлық қызметі ғана емес, бұл кісінің халықаралық қызметі өте чоң екен. Мен ойлаймын, бұл кісі менің пікірімше халықаралық деңгейдегі бір ғалым адам. Зерттеу мысалға қазақ, өзбек, қырғыз арасындағы байланыстарды көп зерттеген екен. Мааракеге үй бүлөсү да өзгөчө даярдык менен келди. Нурсултан Абдимиталип уулу атасынын камкордугуна жана балдарын билимге, илимге үндөгөнүнө токтолду. Мен ушул кичинекей кезимден атамдын ушундай кетип чогулткандыгы менин өмүрүмдө, студенттик кездеримде, ана студенттик кезди бүтүп мен магистратурада, докторантурада азыркы кезде PhD'мин. Ошол кезде да мага абдан чоң жөлөк болду, мага абдан көп пайдасын берди. Ошо атамдын арты менен мен деле азыр илим дүйнөсүндө кадам таштап, илим дүйнөсүндө өзүмдүн ордумду тапканга аракет кылып жатам. Мырзахметовдун 60 жылдык мааракесине карата 6 китеби жарык көрдү. Эмгектеринде кыргыз элинин элдик ишенимдери, ырым-жырымдары жана маданий баалуулуктары камтылган. Ошондой эле анын чыгармачыл жана илимий дүйнөсүнө арналган китеп көргөзмөсү уюштурулду. Илимий педагогикалык эмгектери, окумуштуу катары жасаган ийгиликтери жана коомдук ишмердиги кеңири белгиленди. Биз металлдын мындай бир илим билимин, анан дагы бир нерсени айткым келет. Мисалы биздин металл ушул кыргыз филологиясы багытындагы эң чоң окумуштуулардын бири деп эсептейм да. Себеби ошол адамды, ошол филологияны да көтөрө турган, ошол филологияга дагы билимдүү, мыкты билген чоң окумуштуулар керек да. Окумуштуунун студенттери агайынын жөнөкөйлүгүн дайыма колдоо көрсөтүүгө даяр турарын айтып, мааракеси менен куттуктап өтүштү. Чындыгында акыйкатты бетке айткан, эч нерседен тайманбаган, өтө мыкты, үлгү tutчу инсан деп айта алабыз. Мынакей бүгүн агайыбыздын 60 жылдык юбилейи, биз дагы да болсо кааларыбыз, ылайым 80-де сейил куруп шарбасыңыз, 90-да таң калтырсын кайратыңыз, бактылуу чоң ата, таята болуп ак калпакчан баарысын суктандырсын айбатыңыз. 60 жылдык мааракеңиз дагы бир жолу кут болсун. Иш-чарада каалоо тилектер айтылып, атайын концерттик программа тартууланды. Илимге, билимге кошкон салымы үчүн сыйлыктар тапшырылды. Агай айткан, стипендия алганда ар ай сайын бирден китеп алабыз. Окумуштуунун эмгек жолундагы өзгөчө бир тармак билим берүүдө эл аралык кызматташтык. Ал Жапон казак маданиятын жайылтуу максатында атайын борборлорду түзүп, студенттерге дүйнөлүк маданияттар менен таанышууга шарт түзгөн. 1993-жылы Ош мамлекеттик университетинин кыргыз филологиясы факультетин артыкчылык диплому менен бүтүргөн. Өзүнүн педагогикалык ишин окутуучулуктан баштаган Мырзахметов учурда Ошмунун кыргыз адабияты кафедрасынын башчысы. Ал фольклор, этнография, адабият таануу тармагында 40 жылдан ашуун убакыттан бери эмгектенип келе жатат. 200дөн ашуун макала, бир нече китептерди жазып, эл аралык илимий конференцияларда баяндама жасаган. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошму жаңылыктары. Жашооңузда ийгиликтер көп болсун.